Сузак районуна караштуу Багыш айылынын тургуну Алмаз Төлөгөнов 15 жашынан тарта эки көзү көрбөй калган. Учурда 52 жашта 3 уул 1 кызы бар. Үй бүлөсү менен 10 жылдан бери батирлеп жашап келет. Кичинекей көрчү эле көзүм, анан кийин барып начарлап отурган, азыр ушундай көрө калды. Доктурларга көрсөттүм, Ошко, Жалал Абадка, Кочкор Атага да көргөздүм. Күчтүү булдур тем бар экен. Барлаша бир диагноз коюп атышат, бул наследственный, анан айыкпайт деп, ушундай жүрө бересиң деп. Алмаз Төлөгөновдун жубайы дагы 3-чү топтогу майып. Бул үй бүлөгө мамлекет тарабынан жалпы 20 миңге чукул жөлөк пул пенсия берилет. Ал каражат күнүмдүк тамак аш, дары-дармектен ашпайт. Биздин турмуш курганыбызга 10 жыл болуп калды. 4 балам бар. Пенсия пособие алабыз. Квартирада жашайбыз азыркы учурда. Эми алган пенсия пособиябыз тириликтен эми ашпайт. Күнүмдүк тириликтен үй алганга шартыбыз жок. Бул үй бүлө учурда мамлекеттен берилген гана каражаттын эсебинен күнүмдүк тиричилигин өткөрүп келет. Мындан улам үй алууга чамасы жетпегендиктен бийлик өкүлдөрүнө кайрылууга аргасыз болушкан. Биз окуп алдык, үй совхозго үйлөр түшүп атыр, ипотекага берилип атыр да. Анан биз ошо ипотека алганга биз азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Пенсиядабыз, ага эч кандай ашыкча доходубуз жок. Эч жерде балдарым майда, кичинекей да. Анан ошо өкмөткө кайрылып атабыз, ошо бизге да жардам катары мындай бекер үй берсе деп ушуну ойлоп атабыз да. Берип калса деп суранабыз, ошо өкмөттөн өкмөткө кайрылып. Эми бул үйдүн ээлери каалаган убакта келет. Мен булардын да балдары чоңоюп калышкан. Эми акыры чыга турган адам болсо, эми бул жерден чыгышыбыз керек, бир күн эмес бир күн. Эми булар чык дебесе дагычы, чыгышыбыз керек. Ошого бизге үйгө жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Алмаз Төлөгөновдун үй бүлөсүнө кайдыгер карабаган жарандар экрандагы номерлер аркылуу байланышып, аз да болсо каражат жагынан жардам көрсөтсөңүздөр болот. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.